بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сабақ ұсылантауыз, уабілі сайып, берекелі жамғыр. Урафиғлі кәлімі тайып, жақшы сөзді көтеріттіп, баштаған әлек. Ибн Қайым дағы бір мәселесін көтерет. Бұл өмне истиқаматул қалб ол жаварих. Жүректің жана дене мүшенің тұрықты болуысы дейді. Қачан біздің жүрегіміз тұрықты болады? Қачан біздің дене мүшеміз Құдайдың алдында тұрықты болады? Ошол жөнүндө өтөбүз. Бирок бүгүн биз кармай турган маселе бул биринчи жүрөктүн туруктуулугуна көбүрөөк басымдуулукту кылабыз. Истиқаматул қалб би шейъейн дейт шейх. Жүрөктүн туруктуулугу эки нерсе менен болот дейт. Биринчи нерсе антакуна махаббатуллах таала татақаддам индаху аля джамиъил махаб. Аллахқа болгон сүйүү башкаларга болгон, башка пенделерге болгон сүйүүлөрдөн мурда туруш керек дейт. Биринчи Аллахты биринчи сүйүш керек дейт. Анан кийин атасын, апасын, жубайын, балдарын анан кийин сүйөт. Анткени Аллах Таала хуббул мутлак. Мындайча айтканда, толук 100% абсолюттук сүйүүгө татыктуу. А биз болсо хуббул муқайид, байланган, ошого жараша сүйүү. Мындайча айтканда, Аллахтан сүйсө биз аны сүйөбүз. Аллахты сүйбөсө биз аны сүйбөш керекпиз. Биздин сүйүүбүз Аллахтын сүйүүсүнө байланыш керек. Аллах Таалага болгон сүйүү бул толук абсолюттук ага гана арналыш керек. Көп адамдар бала чакасын Аллахтан артык сүйүп алса, Аллах албетте бир чоң бир сыноо берип коет. Ошон үчүн Аллах Тааланы биз абсолюттук сүйүү менен сүйөбүз. Ал эми бала чакабызды, туугандарыбызды, ата энебизди бул Аллах Таалага болгон сүйүүгө байлаш керекпиз. Мындайча айтканда, орусча айтканда касательный, ошого тиешелүү. Аллах Тааланын сүйүүсүнө жараша сүйүү болот. Эгерде Аллахты сүйбөсө, мен Аллахты жактырбайм, Аллахты уккум келбейт десе, биз аны сүйбөш керекпиз. Биринчи бизде Аллах болуш керек алдыга. Анткени Аллах Таалага болгон сүйүү бизге башкаларга дагы сүйүүнү арттырат. Анткени Аллах Таала дагы туугандарың менен байланышкыла дейт. Ата энеңерди жакшы көргүлө дейт. Бала чакаңарды жакшы көргүлө дейт. Аллах калган мени сүйсөңөр, калгандарга дагы сүйүүңөрдү арттыргыла дейт. Аллах мени гана сүйгүлө, калган эч кимди сүйбөгүлө деген жок. Аллахка сүйүү болсо, Аллах Таала калгандарга да арттыргыла дейт. Башка бирлөрдү Аллахтай сүйсөк, анда бул ширк болуп калат. Аллахка ошол адамды шерик кылып коюш мүмкүнбүз. Андыктан Аллах Таалага болгон сүйүү, башка бирлөргө болгон сүйүү менен карама каршы болбош керек дейт. Дайыма бири-бири менен кармашса, Аллахка болгон сүйүү ашып кетиш керек дейт. Бирок көп адамдар Аллахты сүйөм деп, "Ома асхала хада би дa'ва." Көп адамдар тили менен айтып берет дейт. Кудай үчүн, Кудайга шүгүр, Кудай деп жүрөбүз, Аллахты сүйөбүз, Аллах Таалага болгон сүйүүбүз Аллахка гана арналып турат деп сүйлөй берет экен. Ома ас'абаха бил фи'л. Бирок иш жүзүнө келгенде адамдар ошол жерден экзаменден, сыноодон өтпөй калат. Фа индал имтихан юкрам ал-мар ау юхан. Экзаменден бирөө өтпөй калып, шылдың абалда калат. Бирөө ошол экзаменден өтүп ахиретте Аллахтын алдында ал ушунча бир даражага жетет. Аллах Тааланы урматтап, өзү сыйлап, Аллах Таала ага өзүнчө бир даража берет дейт. Келиңиздер, чыныгы жашоодо өзүбүздү карап көрбөйлүк. Биз биринчи Аллахты сүйөбүзбү, же напсыбызды сүйөбүзбү? Же акчаларды, же айтор башка бир нерселерди сүйөбүзбү?
Аллахты биринчи сүйөбүзбү? Тил менен баардык пенделер айта берет, ойлонбостон. Анткени мындай айта бериш бул адамдын жүрөгүндөгү сезим менен айтып жатат. Бирок иш жүзүнө келгенде башкача болуп жатат дейт. Көп адамдар Аллахты сүйөбүз дейт, бирок напсысын, өзүнө болгон жагынган сезимин биринчи коет. Эми напсы десек, кээ бир адамдар мындай байлыкты, бир бийликти ойлойт. Жок, бир гана ал эмес напсы дегенде. Напсы дегенде, мисалы, бир адам бир нерсени, шариаттагы бир нерсени ошондой түшүнүп алган да өзү. Же бирөөдөн чала угуп алган, же ошондой бир акыйданы өзүнө сиңирип алган. Бирок ал чындап келгенде, Куран сүннөткө салганда, ал жалган акыйда. Андай акыйда пайгамбар айткан эмес, сахабалар айткан эмес, таба табииндер айткан эмес. Бирок ошол адам айтсаң, эй, Аллах мындай деген, пайгамбар мындай деген, мындай нерсеңди айтпа, Аллах Таалага иман келтиришсең, мындай да иман келтириш керексиң десең, ал жанакындай туура эмес информация келген, туура эмес акыйданы сиңирип алган, ал адам напсысы үчүн аны күрөшүп баштайт. Куранды айтсаң дагы четке кагат, хадис айтсаң да четке кагат. Не десең, мен ошентип уккам, мага имамдар айткан, сен ошолордон да алымсың дейт. Биякта ким алым, кимдин имамы алым деген маселе эмес. Сен ага Аллах айты деп атсаң, Аллах Тааладан дагы ошо сенин устазың же сенин бир шейхиң жакшы билеби динди деген маселе да. Биякта Аллах айтты, пайгамбар айтсаң, жок, сен эмнеге ошону айтат экенсиң? А эмнеге менин устазым аны билбейт экен дейт. Биз кээ бирде ушундай учурга түшүп калабыз. Бир устаздарды, бир шейхтерди Аллах Тааладан дагы, пайгамбардан дагы улуу тутуп калышы мүмкүнбүз да. Ошол үчүн ошол шейхтерге Аллах берекесин берсин. Анткени Аллах Таала алардын даражасын көтөрүп жатат. Аллах Тааланы улуктаган үчүн, пайгамбарды мактап, пайгамбардын сүннөтүн кармандыгы үчүн. Бирок ошол эле учурда унутпайлык, алардын даражасы пайгамбардан дагы бийик эмес. Ошол үчүн буну напсы деп коет. Неге? Анткени сен бир адамды сүйүп калдың, бир шейхти сүйүп калдың, сенин оюңда ошол шейх бүт барын билет. Анын карама каршысындагы адам сенин көз алдында ал ноль. Бирок ушундай болуп калышы мүмкүн. Аллахтын алдында кыяматта чоң бир сыноого түшүп калсың. Аллах билет, биз билбейбиз. Балким сенин шейхиңдин карама каршысындагы адам сенин көз алдында ноль болсо, анын далилдерине көз салыш керексиң да. Балким ал далилдерди Куран сүннөтүнөн алып келаткан болушу мүмкүн. Бирок сен сүйүп жаткан шейх, ал далилдерди өз оюнан алып келаткан болушу мүмкүн. Анан кыямат кайымда экзаменден өтпөй калышы мүмкүнсүң да. Неге? Анткени сен напсыңды ээрчип кеттиң. Эгер чыныгы сенде дейт, Аллахка болгон сүйүү болгондо, сен пайгамбарды ээрчиттиң дейт. Анткени Аллах Куран айткан. Куранда Аллах айтат: "Ин кунтум тухиббуна Аллах фаттабиуни юхбиккумуллах." Эгерде Аллахты сүйсөңөр, мен ээрчигиле, ошондо Аллах силерди сүйөт. Айткан жок пайгамбар, эгерде Аллахты сүйсөңөр, өзүңөрдүн сүйгөн шейхтериңерди ээрчигиле деген жок. Анткени шейхтер канчалык деңгээлде алым болбосун, булардын баардыгы катага жол ачат. Катасы бар албетте. Имам Абу Ханифа өзү айткан: "Файда саххал хадис фа хуа мазхаби." Эгерде хадис сахих болсо, бул менин мазхабым деген. Башка бир мазхабта хадис сахих карман атса, ошол мазхабтагы сөздү кармана бергиле, менин мазхабым дейт. Анткени менин мазхабым бул мен ойлоп тапкан мазхаб эмес, менин мазхабым сахих хадис дейт. Калган имамдар айтты, имам Ахмад, Шафилер айтты, менин сөзүм Куран сүннөткө каршы келсе, дуалга ыргытла дейт. Имам Малик айтты: "Куллу бени адам хатта илля сахиба хадал кабр фа ашара бис сабабати иля кабр наби." Мединада сабак бератып, баарык адам баласы юхти ва юсаб, баарык адам баласы ката кетирет, туура табат. Бирок бул мүрзөнүн ээсинен сыткар деп өзүнүн сөймөй менен пайгамбардын мүрзөсүнө ишарат кылды дейт. Анткенде кандай гана имам болбосун, кандай гана чоң алым болбосун, бул ката кетирет. Бирок биз качан гана анын катасына
түшүп калбайбыз. Эгерде биз дайыма андан сурасак, о шейх, о берекелүү устаз, бул айтып жаткан сөзүңүзгө Курандан, сүннөттөн далил келтирдиңизчи, далил бериңизчи, далилиңиз көргөзүңүзчү деп сурап коюуда бул айып эмес. Неге? Анткени Ибрахим алейхиссалам Аллах Тааладан далил сураган. О Аллах Таала, мага көргөзчү, сен кантип өлүктү тирилтесиң деп. Эгерде Ибрахимден пайгамбар Аллахтан өлүктү кантип тирилтесиң деп далил сурап атса, биз устаздан далил сурагандан коркпош керекпиз, уялбаш керекпиз. Алар айтат: менден да устаздан, менден далил сурайсың, мен айткан сөзгө жөн эле ишене бербейсиң дейт. Аллах Таала айтат ошондой эле: афала туъмин, сен эмне ишенбейсиңби Ибрахим дейт. Бәлә, мен ишенем, бирок жүрөгүмдө иманым канааттаныш үчүн, жүрөгүмдө канааттаныш үчүн дейт. Ошондой эле шейх бизден сураса, сен ишенбейсиңби дегенде, о ишенебиз, сен алымсың, сен биздин устазыбызсың, бирок сен алып келген сөз сеникиби же Аллахтын сөзү же пайгамбар сөзү, ошону тактап койсоңуз, жүрөгүм канааттансын. Мынакей, биз сокур ээрчи бербеш керекпиз. Ким айтса эле ошол чоң бир сөзү деп, жок. Ар бир айтылган сөз Куран, сүннөткө тараза кылынат. Канчалык гана алым болбосун, анын сөзү Куран, сүннөткө мындайча айтканда өлчөнөт. Эгер Куран, сүннөткө дал келсе, анын сөзүн кабыл кылабыз. Бирок анын Куран, сүннөткө дал келбесе, анын сөзүн кабыл кылбайбыз. Бирок ошол эле учурда биз ага кесир сүйлөп кат айтпайбыз. Унчукпай өз ишибизди Куран, сүннөттөн башка далилдерди сурай беребиз. Бирок дагы бир турамыз адептерден бир адамдар бир устаздан сурайт бир маселени. Анан кайра башка бир устаз менен ошол адам эки устазды кайраштырып коет. Айтат, мисалы, болобу десе бир устаз, тигил устаз болбойт десе, анан ошол устазга айтып коет: а бизге тигил устаз болот дебедиби деп. Субханалла. Анан тигил берки устаз ачуусу келет дагы, эмнеге ал болот дейт, анан жаман бири-бирине сөздөр айтылып баштайт. Бизде талабаларда мындай бир адеп болуш керек. Бир устаздан сурадың далилди. Куран, сүннөттөн далил келдиби? Далил келтирдиби? Анан өзүң көкүрөгүңө алыш керек. Бул далилди келтирет экен бул устаз. Бул аяттан, же бул хадистен, же бул алымдын муштахид алымдын сөзүнөн деп. Анан экинчи устаздан сурайсың, ал дагы өзүнүн далилдерин келтирсе, анан өзүң ичиңен жекече чечим чыгарыш керексиң. Кимдин, кайсы бир устаздын айткан сөзү Куран, сүннөткө дал келсе, алыш керексиң. Анан кийин адамдар ушундай бир эле маселени экөөнөн сурайт дагы, бирок чабыштырып коюш мүмкүн да. Азыр бизде ошондой бир чоң бир нерселер кетип жатат. Аллах субханала тааля албетте ката кетиргендер болот, ката кетиребиз. Бирок усулу ситтадан имандын алт негизинен ката келтириш мүмкүн эмес да. Кыямат кайымдын Аллах Таалага, китептерге, периштелерге, пайгамбарларга, кыямат кайымга, тагдырдын жакшылыгы жаманага ката кетириш мүмкүн эмес. Неге? Ал мындайча айтканда белгилүү сахих хадистер жетиштүү. Кыямат кайым белгилери бардыгына иман келтириш керекпиз. Ал жерден ката кетирген мүмкүн эмес. Башка жерден филфуру акыйданын бутактуу маселелеринен, кыска майда бөлүк маселелеринен ката кетирсе, ал чоң бир айып эмес. Мисалы, ал балким ал ушул маселени терең билбегиштүү үчүн ката кетирип алышы мүмкүн. Асма сифат маселеде мисалы. Мусаммал иман аталышынан бир лавзия жагынан, тилдик жагынан, айтылыш жагынан туура эмес айтылышы мүмкүн. Бирок чоң бир маселелерде усулу ситтада иман келтириш, ал жерде ката кетириш мүмкүн эмес. Ахли суннанын алымдарынан болсо. Андыктан көп адамдар өзүнүн напсысын алдыга коюп, напсысын ээрчип кетип жатат. Же болбосо өзүнүн устатын, же өзүнүн үстүндөгү буйруп жаткан адамын, же шейхин, олия деп ошол адамдын артынан толугу менен кетип калса, же болбосо өзүнүн бала чакасын деп, жубайын
Аллах Таала болгон сүйүүдөн мурда алдын койсо, мындайча айтканда аларды биринчи сүйсө, анан кийин Аллах сүйсө дейт да. Анда бул адамдын жүрөгүндө Аллах болгон сүйүү биринчи орун алат дейт. Анткени чыныгы ал буйруй турган, ал башкара турган, анын буйругуна толук баш ие турган адам эмес. Аллах Таала да, анткени Аллах Таала бизге буйруй турган, башкара турган зат. Анткени Аллахтын чыныгы суннатулла, олен таджили суннатуллахи табдила. Аллахтын өзүнүн сүннөтү, мындайча айтканда, мыйзамы ушундай жаратууда. Аллах ушундай кылып коет. Ошол адамды Аллах Тааладан артык сүйүп койгон үчүн дейт, ошол адамдан көп бир кыйынчылыктарды чыгарып коет. Ошол адамдан көп бир мүшкүл иштерди, проблемаларды толтуруп коет. Ошол үчүн аялын же бала чакасын же бир адамды, шейхти артык сүйүп алды. Ошол адамды, ошол себептүү көп бир проблемага, көп бир кыйынчылыкка дуушар этет дейт. Бул эмне? Жазаан лаху аля исарихи хава ва хава ман юаззимуху минал халq ва юхиббуху дейт. Бул Аллахтын ага берген жазасы дейт. Анткени ал ошол адамды же өзүн Аллахтан дагы артык коюп койгондугу үчүн дейт. Биринчи коюп койгондугу үчүн Аллах Таала ошондон чыгарып коет. Ошон үчүн бизде деле ошондой сөз бар: кимди артык көрсөң, ошол адамдан бир жамандык келиши мүмкүн дейт да. Ошон үчүн келиңиздер, биз өзүбүздүн бала чакабызды, жубайыбызды же бир башчыбызды же бир шейхти Аллахтан да артык улуу тутуп алсак, Аллах ошол аркылуу бизге көп бир проблемаларды алып келет. Ошол үчүн Аллах ушундай бир мыйзам, ушундай бир эреже кылган дейт. Аллах ушул тагдырга жазып койгон дейт аны. Ал нерсе өзгөрүлбөйт. Ола юрадду, ола ютфа. Ал кайра токтотулбайт, ал эч качан түртүлүп келбейт. Кандай маселени? Анна ман ахабба шай'ан сива удзиба бихи вала буд. Ким Аллахтан бир нерсени артык көрүп калса, ошол нерсе себептүү азап чегет дейт. Вала буд. Бул нерсе болуш керек дейт. Бул Аллахтын ушундай түзгөн мыйзамынан. Ва анна ман хафа гайраху суллит алейхи. Ким Аллахтан башка, Аллахтан эмес, башка бирөөдөн катуу корксо, Аллахтан коркпой, бир махлуктан катуу корксо, ошол катуу корккон махлук анын үстүнөн үстөмдүк кылат дейт. Ошон үчүн биз коркуш керекпиз. Ата-энебизден, башка бир биздин үстүбүздөн чоң болуп жаткандардан, бирок биз алардан Аллахтан корккондой коркуп салсак, Аллах чындап эле аларды биздин үстүбүздөн дагы кыйынчылык абалга чыгарып, суллит алейхи. Мындайча айтканда, бул адамдар себептүү дагы чоң бир азапка түшүп, алардын көз алдында кыйын абалга түшүп калат экенбиз. Ошондуктан биз Аллах Тааланын өзүнөн башка бирөөнү өйдө көрбөш керек экенбиз. Ким Аллах Тааладан башка бирөөдөн таасирленип ошондон көп бир жакшылыктар келет десе, лем юбарак лаху фи. Анын кылган ишинде эч бир береке жок дейт. Ким Аллахты эмес, башка бирөөнүн ыраазычылыгын издеп, ушунчалык бир кызмат кылса, Аллах Таала албетте андан эч качан ыраазы болбойт. Аны кайра даражасында асхатаху алейхи вала буд. Аны ылдый кылып,
андан нааразы болот дейт. Бул албетте боло турган нерсе дейт. Иншалла эмки сабакта биз дагы экинчи нерсесин өтөбүз жүрөктүн. Алла субхана таала бизге берекесин берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.